Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен сөздүк жат жазуу жазабыз. Сөздүк жат жазууну эмне максатта жасабыз? Буга чейинки өтүлгөн темалардагы жаңы лексикалык сөздөрдүн орфографиясын канчалык деңгээлде эстеп калдыңар? Мына ошону текшерүү максатында алынат. Сабакка даяр болгон болсоңор, ар бириңерге ийгилик. Жат жазуубузду баштадык. Дептерибизди ачып бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Чын Куран айынын 22-си. Сөздүк жат жазуу. Жат жазууну абзацтан баштайбыз. Ар бир сөздү үтүр менен ажыратып жазгыла. Эмесе жат жазуубуздан баштаардан алдын дагы кайталайм. Абзацтан баштайбыз. Ар бир сөздү үтүр менен жазабыз. Мен бир сөздү 2 жолу кайталап окуйм. Биринчисинде угуп, экинчисинде жазасыңар. Тебетей. Тебетей. Чыптама. Чыптама. Чапан. Чапан. Элечек. Элечек. Такыя. Такыя. Көгүчкөн. Көгүчкөн. Байыркы. Байыркы. Музыка. Музыка. Ирим. Ирим. Окуя. Окуя. Өзгөчө. Өзгөчө. Өнүгүү. Өнүгүү. Сакталуу. Сакталуу. Сыйкырдуу. Сыйкырдуу. Зыяндуу. Зыяндуу. Тирүү. Тирүү. Изилдешкен. Изилдешкен. Кеңешчиси. Кеңешчиси. Чечкиндүү. Чечкиндүү. Аялдама. Аялдама. Тайгак. Тайгак. Дарыгер. Дарыгер. Мамлекеттик. Мамлекеттик. Сыйлык. Сыйлык. Оорукана. Оорукана.